жылдан бери Баткен районуна караштуу Көкташ айылында жашаймын. Көкташ айылы азыркы мезгилде чатыраштуу болгондуктан бир жерде тажик, бир жерде кыргыз болгондуктан чек ара айылы деп аталып калат. Чек арада жашаган 64 жаштагы Салиха Эгембердиева 4 баласын жалгыз тарбиялаган. Каарманыбыз кесиби боюнча орус тили жана адабияты мугалими. 20 жылдан ашуун убакыт элет жериндеги мектепте эмгектенип, агартуу тармагында келечек муунду тарбиялоого салымын кошуп келген. Мектептеги маянанын аздыгы Салиха Эгембердиеваны мигрант болууга аргасыз кылган. Ошентип 2006 жылы мекенин таштап Орусияга сапар тарткан. Турмуш шартым ошого туура келди. Миграцияда иштеп жүрдүм. Ал жерде иштеген элдер көп, айрыкча жаштар. Анан мен ойлодум, ушу жаштар ушунча агылып төгүлүп келип ушу жерде көпчүлүгү пол жуат экен. Уборщица ар кандай магазиндерде, кайсы кассага же магазинге же каяка эле барсаң, биздин жаштар уборщица болуп иштейт экен. Анан ушунчалык өзүмчө ойлонуп койдум, жаштарды берака жумушсуздуктан тартсамбы, бирок кайсы жол менен тартарымды билбедим. Улгайган чакта миграциядагы жашоо каарманыбыз үчүн оңойго турган жок. Мекенге болгон кусалык, алыста калган балдарына болгон сагынуу, жакындарынын жанында болууну каалоо менен күндөрү зымырап өтүп жатты. Кыйынчылыкка карабай, ак эмгеги менен каражат таап, ошол эле учурда коомдук иштерге да катышып, активдүүлүгүн көрсөтө алды. Газета окуп отурсам, Москва Нуру деген газета бар экен, ал жерде Москва кайрыктары деген колуп ачылыптыр дагы. Мигранттардын бардыгы ошол жерге барып, өз чыгармаларын, өз ойлорун айтышка эме кылат экен. Анан мен дагы бардым. Барсам, жашыма карабай эле бардым. Мен эми 50ден ашып калганмын да. Бардым дагы анан эме кылып, ошо клубка мүчө болуп кирип, чыгармачыл адам элем ырларымды жарыялашка туура келди. Москва кайрыктарынын 5-китебинде менин ырларым жарыяланган. Анан эмеге барып, ошол аркылуу сармердендерди өткөрүп жүрдүк, ар кандай кыргыздын иштерини, кыргыздын эме салттарын эме кылбай, унутта калтырбай. Миграциядагы жаштардын абалы каарманыбызды көп ойлонткон. Айыл жеринде чакан ишканаларды ачып, жумуш орундарын түзүү негизги максат эле. Бул максатты ишке ашыруу үчүн ал 2017 жылы мекенине кайткан. Ушунчалык айылымды сагынган экем. Кыргызстан ошол жерде мага эң когуз, эң көрктүү жер Кыргызстан болуп эсептелди да. Ушунчалык Санкт-Петербургка чейин бардык, бирок эч кимиси Кыргызстанга окшободу да. Келгенден кийин баягы жүрөктү өйкөгөн жаштарды кантип алып барам деген идеям туруп калды. Анан жакшы эле иштеп келдим. Иштеп келип баламды үйлөдүм. Балама унаа бердим. Машина дегендей. Бар жокту эме кылып, бирок ошол ой канткенде эме кылам, бир салон ачып туруп, жаштарды ошо салонго иштетип, жумушсуздуктан 5 адам болсо дагы, 1 адам болсо дагы эме кылсамбы деп уюштура баштаганда 10 женщинадан долбоор келип калды. Аны дагы өзүм издеп таптым. Азыр деген телефон бар экен, интернет бар экен, интернеттерден издеп таап, эме кылып, ушуга уюштуруп берейин деп анан жаштарды чакырдым. 20дан ашык жаштар келди. 20дан ашык жаштар келип, топ-топко бөлүнүп, 5 топ болду. Ар бир топто 20дан, ар бир топто 5тен адам болду. Анан проект жазышты үйрөндүм, долбоор жазышты. Анан биздин ошо окуп жүргөн мезгилибизде, проекттерди үйрөткөн мезгилибизде жакшы бизге грантовый келип калды. Грантовый деген акча берет экен да. Анан ошо грантовыйга конкурс болуп, конкурстан катышып, 4 топ конкурстан жеңип алды.
Салиха Егенбердиеванын жардамы менен долбоордон грант утуп алгандардын бири Көкташ айылында жашаган Назаровдордун үй бүлөсү. Аталган үй бүлө балчылык менен алектенип, жылына 100 000 сомго чейин пайда көрүп жатат. Муну менен дагы бир киреши булагы пайда болду. Биз буларын өндүргөнүбүзгө 5-6 жыл болуп калды. Биринчи алган жылыбыз 4 семья алганбыз. 4 семья сатып алып, ошо 4 семьядан жакшы түшүнбөй азыраак алдык, бирок ошонун кызыгып калдык да. Кызыгып калып, кийинки жылы 13кө жеткирдик. 13 семья болгондон кийин Салиха Егенбердиева келип, мындай прогон женщина деген эме уюм келиптер. Ошого кайрылсаңар деди, келиндер кайрылып, эме кылды. Алар жазышканда 20 семья жардам бергиле деп эме кылганда, кайрылганда. Ошо проекттин негизинде 20 семья кошулду, анан калган өзүбүз толуктап, азыркы күндө 36 семья биз эмеге чыгардык, 36 семьяга. Буюрса быйыл 50ке жеткиребиз деген ниетибиз бар. Бирок алганыбыздан кийин биринчи очередте аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 1-2 киладан бердик, чынын айтсак. Ошентип быйыл кышта азыркы убакта кышкы эмеде турат. Булар кышкы эмеде өзүнүн асалы менен. Бирок биз буларга шакар, башка кыям эме бергенибиз жок. Өзүнүн асалын калдырдык, өзүнүн асалы менен чыгат буюрса. Кудай кааласа ийгилигибиз ушун менен эң жакшы бир жагдан сатып, кемчилиги немеге үй тиричилиги иштеп жатабыз. Көкташ айылы чек арада жайгашкандыктан аймакта жумушсуздук күч. Өзгөчө кыз келиндер үчүн жумуш орундарын түзүү маанилүү. Бул багытта каарманыбыздын жардамы менен Шарапат Жетимишева үйүнө чакан тигүү цехин ачууга жетишкен. Ушул тапта бул цехте кызга сеп даярдалат. Баягы жакшылыкты жоюу боюнча анан тажик-кыргыз ортосунда неме достошуу, ынтымакка чакыруу боюнча ошондой долбоор болуп калды. 18 жаштан 35 жашка чейинки. Анан биз да барып катышып калдык. Катышып анан мен өзү негизи тигет элем, ушундай кол өнөрчүлүгүм бар эле. Анан ошону өнүктүрөйүн деп анан ошо проектке катышып калдым. Проектке катышып машинага жаздык, швейный машинага. Ошо машинага жазганыбызда биздин проект өттү. Насип кылып алдык. Тигип атабыз бүгүнкү күндө. Сеп тигебиз кыздарга. Кышында кыздарга сеп, камзур ошолор тигебиз. Жазда айылда немелери баягы штапыл кийет көптөн көп элдер, көйнөк. Ошол көйнөктөрдү тигебиз. Биз чек арада жашайбыз, анан көп иштерге бара албайбыз. Жолдошум шаарда жүрөт, мен биякта балдарды экөөлөп, балдарды окутайык деп, ошо балдарга өзүбүзгө күйөөмө кичи болсо да жардам болсун деп өзүм да үйдө ушинтип немелерди тигем, мындай төшөктөрдү тигем, көйнөктөрдү тигем. Кичине да болсо өзүбүзгө жардам берет да. Егенбердиева эже проект жазганды үргөттү, ага дагы ыраазыбыз. Анан Кыял менен Айгүл келип, олар проектти жүрүшүнү үргөтүп, бизге кандай жолуну көрсөттү. Алдыда чоңойтуу максатым бар. Мен өзү негизи проект жазганда да ошол айылдагы жаш келиндерди тартып, ошол жаш келиндерге үргөтсөм деген оюм болгон. Цех ачып, ошо айылда бош отурган жаш келиндерге да үргөтүп, ошолорду да ушинтип тиктиртип, жумуш менен камсыз кылайын деген оюм бар. Тахмина Жусупбек кызы болсо өзү жашап жаткан үйүнө жеке менчик балдар бакчасын ачкан. Муну менен айылдагы балдардын мектепке чейинки билим алуу муктаждыгы чечилип, дагы 5 жаран жумуш менен камсыз болгон. Негизи бул мектепке даярдоо курсу болгонуна байланыштуу бизде 3 саатка эле келип кетишет балдар. Биринчи башталганда биз 10 эле шартка байланыштуу 10 эле бала менен ачканбыз. 10 эле бала окутуп аттык. Азыр кырдаалга байланыштуу, тааж илдетине байланыштуу биз карантинде турабыз. Тизмеде балдардын саны 30га жакындап калды азыр. Мектепке даярдоо курстарын ачканыбыздын үй бүлөлүк кирешебизге дагы плюс жактар болуп атат. Анан кичинекей бөбөктөрдү дагы окуу менен камсыз кылдык. Анан иши жок баягы жумушсуз калган аялдар дагы
жумуштуу болду бул жерде. Топто 5 киши иштейбиз. Жетишкендиктер болуп жатат. Ушунчалык эме кылган Эгембердиева Салиха эжеге ыраазычылык билдиребиз. Салиха Эгембердиеванын демилгеси менен жакырчылыкты жоюу максатында айылдагы мүмкүнчүлүгү чектелген жана муктаж үй бүлөлөргө сүттү кайра иштетүүгө керектүү жабдуулар алынып берилген. Булар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болгондуктан башка жакта барып иштеп келе албайт. Ошого бу үйдө отуруп иштегенге жакшы шарт түзүлүп калды. Жумуш менен камсыз болуп калды да мындай айтканда. Күндө 4 үй бүлө саамны саап, ошол сепаратка тартып, каймак майын сатып, тирилигин өткөрүп атат. Каарманыбыз чек арада жашагандыктан аймактагы негизги маселе тынчтык орнотуу деп эсептейт. Салиха апа да кол куушуруп олтура бербестен өз айылына тынчтыкты орнотууда салымы чоң. 2001 жылдан тарта кыргыз-тажик мамилелерин бекемдөө үчүн фестивалдарга катышып, достук иш-чараларын уюштурууга катышып келет. Кыргыз аралаш жашап калганыбыздан Тажикстандын балдары жогору жака окушат, мектеп жогору жакта жайланып калган. Айылдын ылдый жагында Кыргызстандын мектеби жайланып калган. Күндө эрте менен дагы жолугушубуз керек эки окуучулар, обедте дагы, кечинде дагы жолугушка туура келет. Анан бала деген бала экен да, биринин түртүп өтөт, биринин сөгүп өтөт, ошентип мелкий конфликттер башталып кетет. Мен өзүм дагы ошо мектепте иштеп жүргөмүн да. Анан мен балдарды ылдый калып өтөмүн, алардын мугалимдери өйдө калып өтөт. Анан күндөрдүн биринде мен айттым, биз күндө эле ушинтип мелкий конфликт болуп отуруп өрттөнүп кетпесин, глобальный конфликтке айланып кетпесин, бирдеме кылып достошууга келейик деп фестиваль өткөрдүк. Фестиваль 1 класстан 4 класска чейинки окуучулардын арасында. Андан кийин баягы айттым го, энелер тынчтыкты каалашат деген клуб ачтык. Андан кийин ар кандай майрамдарды, Ноорузду, ар кандай майрамдарды бирге өткөрүүгө эме кылдык да. Ошентип ынтымакты кичине бекемдейик деп. Расмий маалымат боюнча чет жерге жумуш издеп кеткен кыз келиндердин саны 400 миңден ашат. Алардын көпчүлүгү коомдун ар кандай көйгөйлөрүн чечүүдө зор салымдарын кошуп келет. Мына ушундай жигердүү айымдардын катарын Салиха Эгембердиева да толуктаганына айылдаштары сыймыктанат. Бул Эгембердиева бүү салканы бизге кошумча салымдары көп болуп атат. Долбоорлор менен иштеп бизге мына азык-түлүктү өндүрүү боюнча банкаларды алып берди. Биз олорго салат малаттарды кайнатышты үйрөтүштүлөр. Андан кийин пада алып берип, падалардын багуу жолун, сүт алыктарын өндүрүп сатуу боюнча үйрөтүштү. Бизден буга салымдары көп болуп атат да. Эми Тажик-Кыргыздын ортосунда жакшы иштерди алып барышып жүрдүк. Олорго биз дагы уюштуруучу болуп, катышуучу болуп, биз дагы ошолордун оюн күлкүлөрүгө, андай ой, мындайча көрсөтмө куралдар боюнча бардыгын уюштуруп барып, биз ушунун аркасынан жакшы сый-урматтарды көрүп, алиги сертификат дегендерди алышып жүрдүк. Эгембердиева Бүбү Салиха эже бизде Көкташ айылынын тургуну, өзү жалгыз бой эне. Анан ушундай эженин элге болгон салымдары көп, долбоорлор менен иштешип, ошо айылдагы ынтымактуулук неме кылып жаштарды үндөп кошкон салымдары аябай көп. Анан өзү дагы мындай миграцияда да болгон, бардык ушул биздин миграцияда жүргөн жаштардын дагы анча-мынча маселесин көтөрүп жүрөт. Бүгүнкү күндө биз ушундай аялдарга муктажбыз десем болот. Ушундай жаштарга насаатын берген, мурда аялдар кеңеши дагы болуп иштеген Көкташ айылында мен билгенден. Азыр бүгүнкү күндө дагы ушул элдерди жакшы жакка үндөп, өзүнүн акыл насааттарын айтып жүрөт. Бул чек ара аймакта дагы салымы бар, өзү чек арада турат. Ушу Көкташ айылынын тажиктер менен мындайга айтканда дуалдаш деп койсом болот. Ошол жерде дагы жакшы акыл насааттарын айтып, чыр-чатактардын алдын алууга бизге салым кошуп жүрөт. Шаарда жүргөндө айрыкча Кыргызстанды сагынат экенсиң. Ошондо мен Көкташка арнаган
Көкташ жөнүндө ырым бар эле, ошону окуп койсом. Көкташ менен айылым, сагын эңсеп келемин, ак сакалдуу аталардын өмүрүн тилеп келемин. Эңсеп сагынып, көкташыма келемин, ак элечек энелердин өмүрүн тилеп келемин. Колум толо оттору өчпөсө деп келемин, эне көргөн энелер өлбөсө деп келемин.